Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров коронавирустан айыгуунун жолун тапканы маалым болуп, коомчулукта кызуу талкууну жаратты. УКМК 2010 жылдагы окуяларды кайрадан козгоп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кылмыш ишин козгогонун жарыялады. Бишкекте айлыктын аздыгына жана пандемияда убадаланган кошумча акынын берилбей жатканына нааразы болгон медиктер митингге чыгышты. Дүйнө жүзүндө менминдеген окумуштуулар, дарыгерлер коронавируска каршы дары таба албай убара. Албетте, Кытай, Россия ковидке каршы вакцина иштеп чыгышты. Бирок алардын канчалык ишенимдүү экени шек туудуруп жатат. Бирок президент Садыр Жапаров бүгүн Facebook баракчасына пост жазып, коронавируска каршы дары табылганын жазды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын саны күн сайын өсүп жатканын билдирип, жарандарды жоопкерчилик менен вакцина алууга чакырды. Ошону менен катар ал коронавируска каршы дары табылганындагы кыйта кеткен. Оорунун белгилери пайда болоору менен үйдө жатып албастан дароо ооруканага жөнөңүздөр. Оору башталганда барсаңыздар, дарыгерлер 1-2 күндүн ичинде таптаза айыктырып чыгарып жибере турган дары таап алышты. Жапаров абакта жаткан учурунда дагы коронавируска каршы дары табылганын билдирген. Көрсө, президент айтып жаткан дары элдик медицинада аздыр көптүр пайдаланылып келген уу коргошун экен. Учурда уу коргошундан дары иштеп чыгуучу атайын лаборатория иштеп жатыптыр. Саламаттыкты сактоо министри президент сунуш кылган дары жакшы жыйынтыгын берип жатканын айтты. Бронхит болуп, пневмония болуп, макротасы чыкпай аткандар күнүнө 3 жол ичкенден эртеси күнү ачылып, макроталар чыгып, дем алгандардыкы бүт бардыгы ачык болуп калып атат. Ошентип биз азыркы кезде 300 ковид менен ооругандарды айыктырып чыгардык. Ошондой эле министр дарыны колдонуунун ыкмасындагы журналисттерге көрсөтүп берди. Монда кайнабагандай кылып кайнатыш керек да, кайнап туруш керек. Мына кайнады. Кой. Мондай кылып туруп, эме кылып, тиги ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Муну канча мал ичиш керек? Биз азыркы кезде 4 мал кылып атабыз. Бир күнү? Bir sutkada. Virus аныкталганда гана иче алат, же алдын алууну каалагандарда ичерсиз? Эми аны биздики билбейбиз, азыр бул ооругандарда гана ичип атабыз да. Президент Садыр Жапаровдун жана саламаттыкты сактоо министринин билдирүүсүнөн соң Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү коронавирусту дарылоодо уу коргошундун колдонулушу тууралуу билдирүү таратты. Анда дүйнөдө препараттарды иштеп чыгууда клиникалык изилдөөлөр маанилүү экени, анын натыйжалуулугу менен коопсуздугу иликтене тургандыгы айтылат. Ошондой эле уу коргошундун коронавирусту дарылоодо натыйжалуулугу тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы жок экендиги белгиленген. Уюмдун билдирүүсүндө мындай маалымат алуу үчүн чөптүн фармакологиялык касиетин эл аралык стандарттарга ылайык иликтеп чыгуу керек. Мындан тышкары аталган уюм COVID-19 белгилери байкалганда өз алдынча дарыланбай токтоосуз түрдө дарыгерлерге кайрылууну сунуштады. Ал эми медицина боюнча адис Бермет Бартабасова уу коргошун өлүм коркунучуна алып келерин Кактус медиа маалымат кызматына билдирген. Аконит уулу зат катары колдонулары шексиз факты. Илгерки замандарда уу катары колдонулган. Бул өтө уулуу өсүмдүк. Бул жөн гана коркунучтуу болбостон өлүмгө алып келет. Садыр Жапаров Кытай вакцинасынан баш тартканда мен аны коргоп чыктым. Анткени бул анын укугу. Бирок өлүмгө алып келүүчү дарыны колдонууга чакыруусу акылга сыйбайт. Биздин өлкөдөгү адамдар абдан ишенчек. Видеодо бөтөлкөлөрдөгү колдо жасалган тамырдын суусу көрсөтүлгөн, кадимки минералдык суу
сатуунун жазуусундай этикеткасы бар. Фарм көзөмөлдүн белгилери жок. Ал жерде мыйзамга ылайык колдонуу мөөнөтү, каршы көрсөтмөлөрү, кооптуу деген эскертүүсү болуш керек. Латынча аконит чөбү бизде уу коргошун деген аталыш менен белгилүү. Аны рак жана башка ооруларды дарылоодо табыптар колдонуп келген. Бирок ага медицинада тыюу салынган. Социалдык тармактын колдонуучулары өлкөдө уу коргошун ичип каза болгондор бар экенин жазышып, уу коргошун менен дарыланбоого чакырып жатышат. Түркменстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов дагы коронавируска каршы дары ойлоп чыкты. Ал кадимки адрашман жана гарлама гүлү коронавирустан сакаюуга жардам болоорун билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин кайра тергей баштады. Атайын кызмат кайра тергөө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча башталганын 16 апрелде билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ал иш Жалалабадтагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана жогорку кеңештин экс-депутаты Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу. УКМКнын өкүлү Назгүл Кыдыралиеванын айтымында кылмыш иши жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген 304 беренесинин негизинде козголгон. 2010 жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялуу кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон. УКМК июнь окуясына алып келген себептерди жана шарттарды изилдеп убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ошол кездеги күч структураларынын жана облус жетекчилеринин аракетине акыркы юридикалык баа берилерин айтууда. Бишкектеги Ак үйдүн алдында баш калаадагы 100гө чукул медициналык кызматкер тынчтык акцияга чыгышты. Алар коронавирус пандемиясынын шартында иштегени менен өкмөт убада кылган кенемте берилбеди, айлыктар көтөрүлгөн жок деп нааразылык билдиришти. Акцияга чыккандардын бири Кемелбек Мамыров ооруган кызматкерлердин баарына кенемтени тегиз берүүгө бийликти чакырды. Чогулгандардын айрымдары өкмөттүн компенсация төлөө убадасы аткарылган жок. Медайымдарга дагы 1 апрелден тартып 100% айлык деген жазууларды көтөрүп турушту. Президентке өкмөткө кайрылган медайымдар айлыкты 50% эмес 100% көбөйтүүнү суранышты. Алар оор шартта иштеген учурда элдин кол салуусуна кабылган учурларын эске алып, кол тийбестик тууралуу маселени дагы көтөрүштү. Мындан тышкары коронавирус жугузуп алган мед кызматкерлерге кенемте туура каралып, туура бөлүштүрүлбөй жаткандыгын айтышып, муну чечип берүүнү талап кылышты. Ошто кыргыз-өзбек чек арасына жакын тилкеде жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы уланууда. Азаттыктын кабарчысы 16 апрелде жеринен маалымдагандай, Кара Суу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынын 30 чакты тургуну акциясын бир жума мурда башташкан. Алар Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жер Өзбекстан тарапка өткөрүлүп берилишине каршы экендигин айтып жатышат. Акциядагылар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпирабадтын жанынан берилген 50 гектар жерге келип, эл менен сүйлөшүүсү дагы талап кылышууда. 2 күн мурда акциянын катышуучулары боз үй тигип, тегерегине Кыргызстандын мамлекеттик тууларын илишти. УКМК жетекчиси Ташиев быйыл 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйынына катышып келген. Ал бардык маселелер аймактарды алмашуу принциби менен каралып чыккандыгын айткан жана Кемпирабад суу сактагыч менен катар бир нече башка тилкени тактоодон өткөрүү макулдашылгандыгын билдирген. УКМК Бишкек мэриясынын кызмат адамдары 43 миллион сомдон ашык бюджеттик каражатты өзүнө мыйзамсыз ыйгарып алгандыгын аныктады. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти.
Атайын кызмат Бишкек шаардык кеңешинин жана шаардык администрациясынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 205 беренесинин 3 бөлүмү ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. УКМКнын белгилешинче, бюджеттик каражатта парламенттик шайлоо алдында үгүт иштерине жана жеке кызыкчылыктарына пайдалануу максатында тийиштүү кызматкерлер тарабынан каражатты эсептен чыгаруу боюнча мыйзамсыз механизм түзүлгөн. Бұл мақсатта мэриянын 2020 жылдын 8 июнундагы номер 60 Бишкек шаарында жарандык демилгелердин долбоорлорун ишке ашыруу тартиби тууралуу убактылуу жобону бекитүү жөнүндө токтому кабыл алынган. Ошол эле учурда бул жарандык долбоорлор жалаңгана шаардык кеңештин жана Бишкек мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин демилгеси менен ишке ашырылып, натыйжада 43 миллион сомдон ашык суммадагы бюджеттик каражатта мыйзамсыз ыйгарып алуу иштери жүргүзүлгөн деп айтылат билдирүүдө. Баткенде массалык мушташтан 4 бала жабыркады. Окуучулардын массалык мушташ боюнча окуяны териштирүү иштерин ыйгарым укуктуу өкүл көзөмөлгө алды. Бул тууралуу бүгүн 16 апрелде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык окуя кечээ 15 апрелде болжол менен саат 13:30 чамасында болгон. Аталган факты жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Окуядан 4 окуучу жабыркап Баткен облустук ооруканасына кайрылган. Алардын экөөнө медициналык жардам көрсөтүлүп, үйүнө жиберилген. Экөө ооруканага жаткырылган. Төртөөнүн тең абалы канааттандырарлык. Облус жетекчиси бул окуя боюнча орун басары Эрлан Сапарбаевга атайын комиссия түзүп, окуянын чоо жайын дыкат иликтөөнү тапшырды. Ошондой эле мектеп окуучуларынын арасында топтошуп мушташуу сыяктуу терс көрүнүштөргө жол бербөө, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырмалар берилди деп айтылат маалыматта. Чүйдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү аппаратты талкалап кеткен айдоочу боюнча сотко чейинки териштирүү жазык кодексинин 210 беренесинин бөтөн мүлктү жок кылуу же бузуунун негизинде жүрүп жатат. Бул тууралуу 16 апрелде Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев билдирди. Анын айтымында кылмышка шектүү адам ким экени аныкталып, машинасы дароо атайын токтомого киргизилген. Окуя 15 апрелде Бишкек Нарын Торгарт автожолунун 90-чакырымында Бообек айылынын тушунда болгон. Кемин районунун 37 жаштагы тургуну өзүнө таандык Lexus 470 үлгүсүндөгү кара түстөгү жол тандабасы унаасы менен коопсуз шаардын көчмө автопатруль радар аппараттык программалык комплексин сүзүп, тебелеп качып кеткен. Жарактан чыгып калган автопатруль радар аппаратынын баасы 2 миллион 324 миң сом экендиги айтылды. Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасынын спортчусу Мерим Жуманазарова Казакстандагы Азия чемпионатында алтын медаль жеңди. Чемпионат 13-18 апрелде Алматы шаарында өтүүдө. Жуманазарова 68 килограмм салмакта Өзбекстандык Озода Эзбергенованы 11-1 жана Казакстандык Анастасия Панасовичти 10-0 эсебинде артта калтырган. Жарым финалда мекендешибиз Кореядан келген Чонын Сундо 6-0 эсебинде утуп финалга чыккан. Финалда кыргызстандык спортчу монголиялык Делгерма Энксайханда 6-1 эсебинде жеңип, алтын медальды тагында. Аталган чемпионатка Айпери Медет кызы 76 килограмм салмакта, Айсулу Тыныбекова 62 килограмм, Назира Марсбек кызы 57 килограмм салмакта катышууда. Ал эми Нураида Анаркулова 57 килограмм салмакта коло медаль жеңип алды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.